албетте биз түз эфирдебиз. Бүгүнкү күндө саат 9-дун саат 9-да келген биздин меймандарыбыз, биздин агаларыбыз бар. Азыркы күндө көптөгөн талаш тартыш, бир четинен кубаныч, бир четинен сүйүнүч болуп турган Манастын уулу Семетей аттуу жакшынакай кино жаралып атат. Ошол кинонун бизде атайын продюсеры Өмүрзак Төлөбеков, ошондой эле агайларыбыз кыргыз элине эмгеги сиңген Темирлан Осмонбеков, ошондой эле Эшенкул Барпиев агайлар. Салам алейкумдар. Алейкум ассалам. Жакшы келдиңиздер. Биринчи таң эртеден баягы күндүн атышына карата жакшы сөз менен башталса ошол күндө жакшы өтөт деп коет экен агай. Кандай дейсиздер? Туура. Ошо ар дайым эле жакшылык болсун. Бул сиздер азыр чоң масштабтагы фильм тартып атасыздар. Ал Өмүрзак агай сизге тиешелүү, көпчүлүгү ошол жөнүндө, ошол кино жөнүндө ар ким ар кандай сын пикирлерди айтып атат. Андан да кабардарыбыз бар. Канча деген жерлерге, канча деген сайттарга маалыматтарды бердиңиздер. Алардын баардыгын тең угуп билип атабыз. Бирок дагы биздин көрүүчүлөрүбүз дагы WhatsApp аркылуу азыр сиздерге буюрса өзлөрүнүн каалоо тилектерин жазышат, сын пикирлерин айтышат. Ошонун баардыгына тең бирдей даяр болуп, анан ушул кино жөнүндө өзүңүз баштап айтып бере берсеңиз болот агай. Эми кино ызычуу болуп атат, оң терс пикир болуп. Мен түндө эле саат 12-ге чейин кинонун иштери менен болуп, 12-ден соцсеттерге кирип, ар кандай пикир айтып берет, бирок аттуу баштуу кишилердин пикирлерин окуп, мен кече түндө бир 2-3 моментке токтолгум келди да. Манасчылар минтип атыптыр, муну Манасты кино, Манас Семетейди киного тартууга болбойт деп. Мен айтайын, биз Манас эпосунун жана Манас уулу Семетей драма пьесанын негизинде тарттык. Пьеса Кыргызстанда 40 жылдан бери коюлуп келатат. Жана өзбек театрында коюлуп, ал Өзбекстанда калады. Кытайда коюлуп, Кытайда аралап атат. Анын баардыгы интернетте, ютубта турат, кино сыяктуу бир жарык. Элдин баары канча жылдан бери көрүп атат. Биз болгон эле ошону киного айлантык. Театрдын мүмкүнчүлүгү чектелүү, бир гана сахнада болуп атпайбы. Биз аны талаага алып чыгып, хан ордолорду тигип, ат чаптырып, согуштуруп, ошол курал жарактарды кеңири колдонтуп тартып атабыз. Демек, бул эски көз караш. Манас деле ого отура бергиле, кино кылбагыла, спектакль кылбагыла деген сөз. Анткени Манас 5 миллион сап. Биздеги мыкты деген Манасчы 100 миң неме 500 миң саптык, 5,5 миллион. 100 миңин билсе аны айталы бир нече суткалап, элдин баары ишин таштап Манас отура албайт. Ошон үчүн мен керек деп эсептейм. Муну мага чейин да мисалы Ашым Жакыпбеков 80-жылдарда Теңир Манас проза вариант чыгарганда да айткан. Мен прозаны жаздым, буюрса кинону астыда деп. Бул тартылыш керек. Экинчи момент, кече бир пикир угуп калдым. Бурбаш керек, анча-мынча кошумчалар бар экен сценарийде деп бирөөлөр пикир айтыптыр. Ал мындай. Биз түз эле эпостун жана драманын негизинде кино версия кылып атабыз. Ашым Жакыпбеков айткан. Мен де Манасчымын, ар Манасчы өзүнүн версиясын айтат деп. Анысы кандай, мен да кошумчаларга укугум бар деген. Демек кино өзгөчө эл аралык прокатка көрүүчүлөргө тартууланган жаткандан кийин азыркы эл аралык талапка карата анча-мынча оңдоолор киргизүүгө биздин укугубуз бар. Үчүнчү тараптагы мындай доомат коюшуп атыптыр. Советтик кезде кыргыз чудос турган кезде неге тарткан эмес деп. Ага эки момент бар. Биринчиси, а кезде советтик идеологиянын башында орустар турган. Алар кыргыздын дүйнөдө теңдеши жок чыгармасын дүйнөгө дүркүрөтүүгө жол бермек эмес. Экинчиден анда пленкага тартчу, ал түйшүк болчу. Мына цифровой деген кино тартуу мына эми жакында жеңилдеди. Советтер Союзу кулагандан кийин, идеология кеткенден кийин, орустук шовинисттик саясат кеткенден кийин кризис келди да Кыргызстанда кино эмес, эл эптеп тамак ашка сорго жетип калды. Эми бир аз бутка туруп атканда Кудай бүрүз аракет кылып атабыз. Бул жөнүндө идеяны ким берди? Манастын уулу Семетей деп тартыш керек деп. Эми бул жөнүндө идеяны көптөн бери бул кыргыз элинин тилеги. 39-жылы Кыргызстан компартиясы менен, компартиясынын борбордук комитети менен министрлер совети токтом кабыл алган. Манастын уулу Семетей тартылсын деп. 46-жылы башталып, база жетишпей, жана орустук шовинисттик саясат буга чоң акча бөлбөй токтоп калган. Бул тартылыш керек болчу. Мезгил быш жетти да, бул мезгилдин элдин талабы. Эми бул жакта Эшенкул агай, Темирлан агайлар тартылып аткандан кийин бул кинода буюрса менимче жакшы чыгат деген ойдомун. Көчөдө мен да окуп калдым, бирөө кылбайт же кылгандарды көрө албайт деп да жазыптыр да. Анан ошолорго кандай кошуласыздар? Менго тарта албайм, табаша албайм. Темирлан агай. Эми бул жерден көмүк айтты, бул жерде ар кандай пикирлер, кайчы пикирлер жаралып атат.
Мен түшүнүп атам. Мен деле убагында ойлочумун. Ошол Манас атабызды тартканда, же ошол Үчилтикти тартканда жанагы Троя сыяктуу Голливудда укмуш кийимдери менен, укмуш жерлери менен, укмуштай натурада керемет кийимдер, зооттор, кылычтар, риквисинен баштап кийимине чейин деп элестетчимин да. Биздин Манас атабыздагы Семетей дагы ошондой деңгээлде тартылыш керек деп ойлочубуз. Ошол Голливудтун биз укмуштай кийимди кинолорун көрүп атпайбызбы? Неме ага биз азыр жете албайбыз Кыргызстан. Ага жетиш кыйын. Ошончо каражат, ошончо техника, алар өскөн аябай. Анан биз карап отурганда болбойт. Мына азыр Камалдан туура айтты. Бул спектакль 40 жылдан бери Кыргыз улуттук драма театрынын сахнасында коюлуп келатат. Ушул убакка чейин эл үзүлбөйт, ушул убакка чейин эл көрөт. Ошол эле сахнада ошол бар макул көргөн эл, ошол костюмдарына, ошол реквизит, ошол музыка, ошол актерлорду көрүп ушул убакка чейин суктанып келет да. Бул жерде биз Манас атанын төрөлгөндөн баштап өлгөнүнө чейин киришкен жокпуз. Анткени аны тартууга мүмкүн эмес. Жанагындай жайнаган кол, жайнаган аскерлер, алардын ар биринин кийими, алар мүмкүн эмес. Бул жерде ошонун бир кичинекей гана үзүндүзү, Манастын уулу Семетей. Бул жерде ошо Семетейдин төрөлгөндөн баштап кеткени, анан кийин эр жетип келгени. Ал тиги килейген Манас атанын алдында бул кичинекей эле бир үзүндү болуп калып атат. Ошону биз ошол спектакльди эле ошол натурага алып чыгып, ошону бир көрбөйлүбү? Ошону бир жакшынакай натурада, ошол жаратылыштын коюнунда, ошо кийимдери менен, ошол эмелери менен бир көрбөйлүбү деген тилек болду да. Тилек болду. А бир отура бергенде болбойт. Ошол эле биз ошо спектакльди, мындайча айтканда, ошо Жалил Садыков агайыбызды, Манастын уулу Семетейди биз азыр көркөм фильмге мында айландырып атабыз да, ошону талаадан көрөлү деп. Биз деле ошол элди ойлогондой ойлоп атабыз. Биз деле уят болбойлу. Коку эртең күнү тиги эл аралык эмеге чыгып калса, прокатка чыгып калса, эл эмне дейт? Семетей ушундай беле. Ушундай болуп калабы деген ойду биз дагы күнү түн ойлонуп, биз да ошол жерде отурганда кармашып кетип атабыз бири-бирибизин. Мисалы биз дагы аксакал катары билебиз да кандай тартылыш керек, эмне болгон. Жада калса топчусунан бери карап атабыз. Туурабы? Кичинекей деталдарынан бери карап атабыз. Ошол жооп берсин ошол дооруга. Ошол эпохага жооп бериш керек бул фильм. Жөнөкөй эле бирдеме тартып албай да, ошол жерде мына Өмүкен болуп, ошол жерде киногруппа кадимкидей талашып атабыз, кармашып атабыз. Жадаган камчысына чейин алып келе деп атабыз. Жөн эле тарткан жокпуз да, жөн эле макул болуп эметкен жокпуз. Анан ошону биз баш багып, эми буга албетте, буга баш багыш, буга киришүүнүн өзү азап да. Дагы жакшы мына Өмүкенин жүрөгү тоодой экен. Мен баа бердим бул кишиге. Тоодой жүрөк менен кирди да, кирели бир, көрөлү. Кандай болот? Жатсак жата беребиз деген ой менен анан киришип атабыз. Анан эми бир чети баягы Кудайдан да тилеп атабыз. Өзүбүз да аракет кылып атабыз. Эртең күнү мына элдин алдына чыкканда уят болуп болбайлы деп ошого аябай аракет кылып атабыз. Анан эми баары бир киришибиз керек. Анан дагы бир жакшы жери мына азыр Өмүкем айтып атат. Ошону бир 2 сааттык бир фильм кылып алсак, ошол прокатка жүргүзүп бир жакшылап каражат түшсө, ошону биз жакшынакай кылып туруп бир сериал кылып элге тартуулайлы деп атат. Ошо каражатын топтоп анан сериал кылып. Мына азыр түрктөр сонун сериалдарын тартып атпайбы? Сол анан жөн да эмне деген. Анын баягы согушкан жерлерин көрсөткөн жок. Укмуштай баягы жигиттик, эрдик кылдарын көрсөтпөй эле жанагы өзүнүн жанагы эмедеги гаремдерин көрсөтүп атат да көбүнчө. Туурабы? Анан биз эми андай кылбайбыз, бирок ошону ошо сериал кылып туруп, жок дегенде ошо Семетей атанын бир элге алып чыксак, жаштарга алып чыксак, мектепте окуучулар көрсө, эл көрсө, туурабы? Анан аны жөнөкөй эле тартуу эмес да максат. Анын алдында чоң бир идеология турат. Демек Семетей аркылуу биз элди тарбиялашыбыз керек. Кандай элин сүйгөн, жерин сүйгөн, тетиякта чоңоюп келип, туурабы? Кыйналып турган элине келип, баатырдыгын көрсөтүп, ошон үчүн жанын сайып, кыргыз жер үчүн, эл үчүн деп Семетей атабыз кандай нерсеге туруп атат. Анын баардыгы бүгүнкү күндө тарбия. Биздин жаштарга, биздин келечек муундарга дух беришибиз керек. Элин жерин сүйгөн бир патриоттук нерселерди көрсөтүшүбүз. Анан Семетей аркылуу ошол нерсени биз көрсөтсөк деген жакшы тилектерибиз бар.
Ана мен айтарым да мені көрелі, қайланайын ел азырынша айтпай тұрады. Тегінде мұндай деген сөзді айтпай тұрады. Әмі бір четі бая тыншызданғаны алып тұрған іш. Мыйзам ченемді көрміш. Аргім тыншызданып отады. Анызына рахмат жоң. Біз түшінішіміз керек, аларға да тура мамиле қылышымыз керек. Бірақ Құдайдан тіленіп бір әрекет қылып көрелі барымыза, балкім бір жақсы нәрсе шығып кетсе ертең күні. Мен ойлаймын, бір жақсы нәрсе болып қалады қой елімізде. Балкім ушул фильм елімізге бір ынтымақ алып келген, тынышчылық алып келген, бір Ақжолтой фильм болып қалау дегенде ару тілектер бар. Балкім ушул құт алып келеді ушул фильм. Балкім ошонда арбақтар барды разы болады елімізге. Деген бір ару тілектер бар да. Мына ошоны мен айтарым ушунда. Жанакындай да. Мисалы үчүн кино тартылып бүткөндөн кийин сын айтып баштаса туура болмок. Биздики алдын ала кичине ашынып кеткен жокпу кээ бир жакта? Жок, бир чети аларды деле түшүнсө болот. Аларды деле түшүнсө болот, анткени алар дагы күйүп атат. Алар дагы жакшы болсо экен деп атат. Аны биз туура түшүнүп, туура кабыл алышыбыз керек. Ага эле таптакыр сен туура эмессиң деп биз кайыш айткандан таптакыр алыспыз. Алар да күйүп, ошо деңгээлде чыкса экен. Кое турсак, балким кийин акчалуу болсок, анан бир 100 миллион миллиардтарды алып келип анан тартсак дегенде оюнда түшүнүп атабыз. Эми ал качан келет? Кача убакыттын баары өтүп атпайбы? Туура, ошон үчүн биз азыртадан акырын киришип көрөлү деп атабыз. Көрөлү кандай болот, эмне болот деп, туурабы? Сын мындай да, сын туура. Ой, şu улуу бир начар деңгээлде тартып коюп, кордогула улуу чыгарман дегенди түшүнөбүз. Биз да бардык. Болгон аракетибизди жасап атабыз. Анан мындай сындар болуп атпайбы? Жок, буну кинону тартпаш керек, кинону токтотуш керек деген бул сын эмес. Бул душмандык. Бул туура. Бул бизге эмес, кыргыз маданиятына. Биз илгерки заманда жашап аткан жокпуз, киносу жок. Мухаммед пайгамбар дагы бүт пайгамбарлар да кинону тартып атат. Ага караганда Манас менен Семетей жараткандын пендеси адамзат, адам. Аны кинону тартыш керек. Анан мен ушу кинону тартардын астында сценарийдин автору Жалил Садыковдун үйүнө биздин режиссер Егембет Бекболов экөөбүз барсак, кайшынын жубайы Сабилеже айтып атпайбы? Баштапсыңар ийгилик айланайындар деп атазын берип, Жалил да ушинтип Манас менен Семетейди баштап тартып пьеса кылып атканда душманы көбөйгөн. Көрө албаган ичи күйүп, өзүнүн жакын достору да душманга айланган деп атпайбы? Кыргыздар бир бул жалпы масса айтпайт. Много маданиятта кинода жүргөн тарап. Бир бир кызык нюанс болуп калды да. Ушул азыр бийлик тараптан да сәл тескери болуп атканы бул мамлекеттик эмес, бул улуттук проект туура, бирок мамлекет каржылап аткан жок. Президент колдоп атат. Биз өзүбүз эметип атабыз аракет кылып. Анан ошого алардын баягы биздин тиешебиз жок болду, биз биякта калдык, забортон калдык дегендей анча-мынча түшүнбөстүк болуп атат да. Анан мына азыр Темирлан аке айтып атпайбы? Темирлан аке кинодо Бакай атанын ролун аткарып атат. Биз ар бир ролго 3-төн 4төн талапкерди карап, сакал мурутун коюп, кийинтип, ошол заманга ылайыктуу эпизодду айттырып, талаш тартыш менен тандаганбыз. Жакыпкандын ролун Эшенкул Барпиев аткарып атат. Чердин ролун кыргыз эл артисти Алиша Седалиева аткарып атат. Каныкейдин ролун Альбина Имашева ойноп атат. Бүт күчтүү актерлор тартылган. Анан бирөөлөр айтып калып атат, түшүндүм. Театрдын актерлору деп. Мен айтып атам, биздин театрдын актерлордун бардыгы театрдын дагы кинонун актері болуп эсептелет. Егембет Бекболиев режиссер, а киши жалаң кинода келаткан киши. Мага айтып барат, Бекболиев популярдуу режиссер эмес, башка режиссерди алсаңар болмок деп. Башка режиссерлор тарыхый кино тарткан эмес. Манас Семетей менен 5 жыл бою театрда коюп, Егембетти Бекболиевче режиссер кылып ооруган эмес. Ошон үчүн биз ар бир аткаруучуга жана чыгармачыл топко абдан маани койдук. Башкы оператор Айбек Жаңгазиев кыргыз телефильмдин, кыргыз фильмдин башчысы болуп жүргөн, бүт топ популярдуу фильмдерди тарткан мыкты кыргыздын оператору, бүт мыкты группа состав иштеп атат. Анан бизде Кыргызда тарыхый чыгармалар, кинолорго тажрыйба аз экен. Казакстандан бир топ кинолорду тарткан Дархан Кожохан дегенди чакырдык, экинчи режиссер кылып. Жакшы. Эшенгул агай, бул жакта Жакып атанын ролунда экенсиз. Анан дагы калган актерлор жөнүндө, өзүңүз жөнүндө сизге туура эле болдубу ушул роль? Биринчиден чакырууга чоң рахмат. Пирамида Анжалык жамаатына Нурмат сени көргөнгө кубанычтуумун. Сөзсүз түрдө бул кандайдыр бир тартуу катарында, белек катарында кабыл алдым да.
Meni жалпы кыргыз журтчулугунун бир 70-80% тамада катарында тааныйт да. Бирок ошонун эң башында мен 2 жылдык актёрдук окуу жайды бүткөнүмдү, 5 жыл режиссер экенимди көпчүлүгү эсинде жок. Кийинки муун билбей калды. Анан Өмүрзак мырзанын бир 2-3 фильмине түштүм мен. Анан мен бул чыгарманы мындай мен талаш тартышка ушу чекит койгум келип жүрөт да, ошол тартылган ошо 1 айдан бери иш болуп атат. Азыр Темирлан мырза менен Өмкөң айткандай, ошол 40 жылдан бери сахнага коюлуп, канча деген муун көрүп, сонун кол чаап көрүп, ыраазы болгон пьеса, спектаклдин эле бул кино версиясы. Кино версиясы. Ошол жерде музыканын коштоосу менен аттардын дүйүртү чыгып, баягы Семетей топ болуп Токойго кирип келгендердин баарын эми биз ал талаа түстөн Токойдон көрөбүз. Ат мингенин, башкасын. Бул кино версиясы. Эгерде бир өзгөрүп кеткен 1-2 гана момент болгону менен жалпы ар бир кыздын көкүрөгүндө манасы бар, Семетейи бар, Сейтеги бар, өзү түзүп алган образы бар. Мен да ошондой көрөм, мисалы үчүн Жакыпты, Семетейди же Сейтекти же Манасты же Бакайды. Мен кандай калыптан бүгүн 60 жаштын чайын ичип атсам, ушуга чейин Манасты окуганым, билгеним, көргөнүм, укканымдын баардыгы топ-топ келип ошол образга Жакыпка келип токтоп атабыз да. Анан кино топко анын жетекчиси Өмүрзак мырзага чоң рахмат. Эми чындан эле бу жерден өтө бир элге ишенич менен айта турган бул образдын чыгышы да. Сюжет өзү менен өзү, бирок ошо сюжетти байланыштырып, окуяны элге ушул көкүрөгүнө, акыл эсине толук жеткизе турган бул актёрдун чеберчилиги. Мына эл артисттер. Бакай, Темирлан мырза, азыр Өмкөң айткандай чыйырдыны эл артистке Калича Сидалиева, Ауке Көбөштү Кыргыз драма театрынын мыкты актерлору Нурлан Салидинов менен Жылдызбек деген кино актер, театр актерлору мыкты ойношуп атат. Бу жерде турган маселе чындан эле баарыбыз намыс үчүн иштеп атабыз, эмгектенип атабыз. Ар бир кичинекей нюанска чейин талаш тартыш болуп атат. Себеби бул жалпы улуттун чоң долбоору да. Анан эгер ушул замандаштарга, ушул муунга туш келип, милдет артылып калса, ушул кинону тартуу. Демек тартышыбыз керек да. Туура. Мына Ашым Жакыпбеков деген ошол Сагынбайдан, Жусуп Мамайдан, Саякбайдан болгон манасчылардын баардыгынан поэзия түрүндөгү эпосту топ-топ келип кара сөз менен теңири жазды. Ак иши менен агам 15 жыл жазды. 15 жыл жазды. Мен айтайын деп атканым ушундай бир этият мамиле кылды. Ошол образдын баардыгын эми ыр жаатында көп киши окубайт да. Жана анча 500 миллион сапты. Эми кара сөз менен кыргыздын кийинки муун окусун дедиле, бул китепти окулбай. Айрым бая кызыккандар гана окубаса, ошол китеп бир учурда сатылбай калган. Эл албай калган, кызыкпай калган бир учур болгон. Автор өзү көрбөй калды. Манастын 1000 жылдыгына жетпей Ашым Жакып көз өтүп кетти, китеби кийин чыкты. Мен айтайын деп аткан бүгүнкү күндө спектакльге, театрга эл барбай атат. Карманганыбыз эле азыр мына соцсет, YouTube ушулар болуп атат да. Анан кино көргөнгө азыр жаштар бүт эле YouTubeга барабыз, же кино театр жакшы фильм болсо барабыз. Кайсы бир деңгээлде тарбиянын, үгүттөөнүн дагы бир чоң бир булагы бул кино болуп калды да. Манастын ким экенин, Семетейдин ким экенин, Бакайдын образы, Жакыптын образы, Канекей, Чыйырды, булардын баардыгын эми спектакльден көрбөсө, даяр турган Теңир Манасты кийинки муун окубаса, анан кайдан көрүш керек? Кайсы бир жерден тарбия беришибиз керек да. Ошол улутубуздун мына башаты ушул. Мына Семетей ушундай болгон. Ошо Семетей жараткан Манастын өзүнүн улуу сөзү ошол кулаалы таптап куш кылган, курама жыйнап журт кылган улуу элдин урпактарыбыз. Бул эми багыты, идеясы ошол. Ана эми кинонун эми бүтсүн, биздин да жүзүбүз бир жарык боло турган премьерага баргыбыз келет да, туурабы? Мына ушундай бир улутубуздун бир намысыны, улутубуздун бир башаты деген фильмдин премьерасы болгондо жаркылдап чыгышыбыз керек да. Мен муну эмне үчүн айтып атам? Демек, ошол деңгээлде чыксын деген аракет менен болуп атат. Элдин сөзү болуп атат, азыр шашылыш тартып атат. Дайындыгы аз болуп калып атат. Анан тигиге ишенич артпай атат, буга ишенич артпай атат.
мен bir 3-4 ушул маданиятка, искусствого, анан тарыхка кызыгып жазгандардыкын окуп атам, бирок ошондой болгон күндө да көрбөй туруп, момундай бир кесе айткандарды, азыр Өмкөң туура айтты, тартпагыла деп айтканга кандай акысы бар? Тийбегиле деп атышат. Андай болушу мүмкүн эмес. Бул чыгарма сөз түрдө муундан муунга өтүш керек. Сөз түрдө жакшы кылганга аракет кылып, өтө жакшы болгонго биз аябай куштар болуп турабыз. Мыкты болсун деп. Мына ошо 60 жыл иштеп, эл артист деген наамды алып, бир кино менен болгон даражасын баарын жууп койгусу келбейт да. Бул кишинин образы кандай күчтүү. Мисалы да, ошондой эле бүт мен деген мыкты кино менен театрда жүргөн актер-актрисалар азыр бул кино менен иштеп атат. Анан бул киши да буга чейин 7 фильм, 6 фильм тартты. YouTube'да карасаңыздар 10-15 миллион көрүүчү көрдү, просмотр болуп атат. Прокатка кетип атат. Анан бул эл аралык болуп мына казак туугандардан жол тапты, Россиядан жол таап атат, Кытай менен чектеш, булар менен жол таап атат. Бул кинону аябай жакшы чыгарганга аракетибиз. Ыклас менен да, чын ыклас менен. Бул жака WhatsApp'тан жазып жибериптир да. Темирлан Сманбеков, Эшенгул Барпиев агайларды биз тааныйбыз. Өмүрзак мырза, буга чейин канча кино, эмне деген кино тарткансыз дейт. Президент жана Боңуш 1, 2, 3, Москва сүйүүсү, Төңкөрүш, Миллионердин сүйүүсү. Азыр бизге мындай келип калыптыр. Нурмат дейт. Улуттук идеологияга каршы келбейби? Калмакка салык төлөп турган жери бар бекен кинодо дейт. Мен аны мындайды, ушинтип ызы чыгылып атышат. Ал түгүл аттуу башты эле адамдардын профилинен окудум, мамлекеттик катышым деңгээлиндеги. Ушу калмактарга кыргызды салык төлөтүп, кыргыз элин кордогондугу үчүн Манас Нуру Семетейдин авторун камаш керек дейт. Кыргызга чыккынчылык дейт. Эми бир кызык да, сценарийде калмак деген жок. Калмак деген мамлекет бул түптөл 15-жылында чыгат экен. Ал жерде айтылып атат, бул пьеса болуп элге сиңген. Каңгайдын ханы Коңурбай дейт, Кечилдин ханы Коңурбай дейт. Кечилдерге Коңурбай Манасты өлтүрүп ээлик кылып атат. Айына салык деген төлөгөн. Семетей анан эр жетип келип туруп, Коңурбайды талкалап, салыктан кыргызды бошотуп атат. Кыргыз тарыхта далай жолу салык төлөп, далай жолу салык төлөтүп келген. Бул тарыхый чындык. Ал эми калмакка биз кыргыздын кызыкчылыгын сатат дегендей, калмак деген сөз да жок. Ойлоп тапкан жомоктор. Эми ошо кинонун жүрүшү боюнча тартылып атканына 1 ай убакыт болуп калдыбы? Ошол ага чейин 1 ай даярдандык. 1 ай даярдандыгыздар. Даярдап. Бул 2 сааттык фильм болот деп атасыздар, агай. Анан канчасы даяр болуп калды? Азыр Кудай буйруса тең жарымы даяр болуп калды. 1 айдан бери тартылып аткан эмгегиңиздер 1 сааттыгы даяр болуп калган экен да? Даяр болду. Кудай буйруса август айынын ичинде тартып бүтөбүз съемканы. Анан нар жакта монтаждоо, үн жазуу, музыка жазуу, башка тилдерге которуу. Анан эң чоң нерсе, жана темикет айтып атпайбы, ушинтип Голливудтун деңгээлинде биз азыр тарта албайбыз деп. Анын мындай жагы бар. Азыр биз Кыргызстандын, Россиянын, Кытайдын аниматор графика жасаган компьютерчилер менен иштеп атабыз. Мисалы, өткөндө биз сүрөттөрүн берип койдук элек, азыр бербейде калдык. 10 атчан турат, анан 100 киши турат, Семетей келсе андай эмес. Кинону бүткөндө көрөсүңөр. Кылкылдаган эл болот, кылкылдаган атчандар болот. Ошолорду жасайбыз 2 ай бою. Америкада бир павильон ойнап тартып берет азыр дүйнөлүк кинолорду. Бизга көрүшүбүз керек. Азыр бизде дүйнөнүн күчтүү аниматорлору иштеп атат. Бул эл аралык проект болбор. Америка ошо бир кичинекей жерден тарта берет деп атпайсыздар. Биздики ушу кино кайсыл жерлерде? Кыргызстандын канча жеринен тарттыңыздар? Эми азыр Чүйдөн, Чуңкурчактан Канордо тегип баштадык. Анан Чүйдүн тегерегинен эпизоддорду тартып атабыз, анча-мынча павильондон тартып атабыз. Кудай буйруса 13-14-төн баштап Ысык көлгө барып бир жума тарткан жатабыз. Анан Кудай буйруса Таластан Манас Ордодон жыйынтыктайбыз. Канча актер тартылат баш аяк? Көп. Мисалы мен мурда кино тартып жүрчү элем, 5-6 эле киши жүрчү элек группада. Мына баягы Чуңкурчакта мына темике дагы, эшикке дагы бир жума жатып күндөп. Ошондо күнүгө мейманканага 40 киши жатып атты, боз үйлөрдө 10 чакты киши, 50 киши түнөп атты. Келип кетип аткандар болду, бир 70-80 киши жүрүп атты да. Ал эми чоң эпизоддо 400-500 кишиге чейин катышты да. Бул жакта азыр мындай деп жазып атканда, буга дагы мамлекеттин акчасы кетип атабы дейт. Бул акча боюнча мындай, мамлекеттин бир тиыны кеткен жок.
бизнесмендер менен мен макулдашып, bir эзептен демөөрчүлүк, bir эзептен өнөктөштүк деп айттым. Өнөктөштүк дегени $300.000 мага 4 айга берсеңер, кинотеатрдан кайтарып берем дедим. Ал эми жалпы бюджет $1 миллион, 3төн бирин Кыргызстан акчалай көтөрүлсө, 3төн бирин казак тарап, казак фильм, кийим, буюм, реквизит түрүндө берип атат. Ал эми 3төн бирин орустар монтаж, озвучка, 3D айлантуу, башка тилдерге которуу макулдашканбыз. Казакстандан да режиссер келди деп атасыздар, чакырттык депчи. Ал кайсыл жагынан жардам берет? Бул мындай болуп атат да, бул дүйнөлүк шедевр эпос чыгарма болгондон кийин актерлор менен, актерлор күчтүү, ошентсе дагы режиссер Эгемберди Бөкбөлүев актерлор менен иштешет. Ал эми тил жактан кино тарабынан Казакстандан чакырган эл аралык стандартка ылайык, эл аралык прокатка кете турган болгондон кийин казак фильмден чакырдык. Мисалы казак фильм миңдеген кийим буюмду мага ишенип бербейт да. Алар айттык, мына силердин ишиңер турат, ушул орточу, ушул гарант дегендей кылып казак фильмден. Бул өзү казак фильмден эмес, башында бул Мосфильмден теги казак Тимур Исхаков келмек. Кеңешчи болуп Панкратов Черный келмек. Ал орус болсо дагы бул дүйнөлүк башка өлкөгө чыга турган фильм. Ошон үчүн сценарийни окуп, Айша Айтарын айтып, кеңешин берип аткан. Анан операция болгон экен жакында. Ошондон чыгылбай калды. Булат Исхаков ВГКте иштеп, ал экзамендеринен чыга албай, анан сунуш кылды. Казак фильмде мыкты режиссер бар, ушуну алзаңарды. Акчадан мурда дагы ушул мындай чоң азыркы тарыхый кино болуп аткандан кийин форма деген бар. Кыйынчылык жараткан кийим. Ал жагы кантип атасыздар? Эми форманы мындай да, бизде атайын адистер иштеп атат. Айталы канча жылдан бери илгерки тарыхый кийимдерди тигип, өзүнчө бүт кинолорго, ар кандай иш-чараларга катышып жүргөн Калканова Асел деген айым бүт биздин костюмдар боюнча консультант болуп атат. Художник-постановщик бар, Садыр Сагынбаев Москвадан ВГКти бүткөн. Аны азыр кече окуп калдым, бирөөлөр айтып атыр, ошо сүйлөп, Дордойдон эле сусак тебетейди алып тартып атыптыр. Эми Дордойдон биз албайбыз, театрдан алабыз, өзүбүз тиктирип атабыз 3төн бирин. Биз да аракет кылып атабыз. Дордойдон да алды деп жакшы болуптур. Эми ошо кинонун жүрүшү жөнүндө агай кенен айтып түшүндүрүп бере берсеңиздер болот, себеп дегенде биздин көрөрмандарыбызга да өтө кызык болуп калды окшойт бул жагычы. Эми мындай да ар ким ар кандай ойдо бар, конечно. Мен чоң маселе бул эпос болуп атат, жөнөкөй баягы катардагы бир нерсе болсо дагы башкача болот эле. Анан эми албетте эми жана кийимдер боюнча сүйлөшүп атабыз, кийимдер боюнча атайын художниктер иштеп атат, атайын. Анан эми Дордойдон алды деген эми балким алышыбыз мүмкүн, эми 2000-3500 кишиге кийим алыш керек да. Анан каяктан алабыз? Балким Дордойдон табылып калгандыр. Ам үчүн албашыбыз керек. Анан ал 500 кишиге тигиш керек, ылайы келе калса театрдан алабыз. Ылайы келсе кээ бир адамдар берет, ылайы келсе өзүбүз алып келебиз керек нерсебизди. Анткени жапа-тырмак киришпесек болбойт муну. Биз жалпы киришип жакшынакай нерсени чыгарып алышыбыз керек. Мен мына элге айтарым элем да. Биздин кыргыз эли, дегенде мен кыргызмын деп айтыш үчүн Манасты билиш керек. Манасты окуп чыгып, үчилтикти окуп чыгып, кыргыздын керемет жөө жомокторун, кичи эпос, чоң эпосторун баарын билип, кыргыздын керемет жерлерин кыдырып көрүп, ошого суктанып, анан барып ана мен кыргызмын деп айтыш керек да. Манасты билбей туруп, мен кыргызмын деш бир чет уят нерсе. Кандай дейсиң? Ошо патриот болушубуз керек. Ошондо анан бизге Кудай Таала бир башкача бир касиет берет кыргыз элине. Мисалы ошол Манасты окуган бала сөзсүз түрдө жакшы адам болот. Анткени тетиякта дух, касиеттер турат. Адамды тарбиялай турган. Кыргызга ушунчалык дух бере турган. Кыргызды ошо намуска үйрөтө турган. Кыргыздын элин жерин сүйүүгө үйрөтө турган. Ошондой бир касиеттер турат Манас атабызда. Эгер ошону окуп чыккан адам болсо, сөзсүз түрдө ал адам жакшы адам болот деп мен ишенем да. Анткени ошондой касиеттер бар. Ошону биз жанагындай бир кино аркылуу, жок дегенде Семетей атабыз аркылуу жалпы элге азыр кинону көз көрүп атат. Мисалы мына фильм чыккандан кийин далайлар келип көрөт. Эмне болгон фильм? Кандай фильм? Эмне болуп чыкты деп. Балким бүт жаштарыбыз келип көрүшү мүмкүн.
Анан бул кызык нерсеге биз ошончолук терең мамиле кылышыбыз керек дагы. Анан ошон үчүн жанагындай жакшынакай иштерди кылып атабыз. Анан бул жерге мына биздин элибиз дагы олуттуу мамиле кылыш керек. Жана күйгөнү жакшы. Бирок жанагындай болбогон шылдың сөзү менен анан тияктан алып туруп бияктан алды деп андай бир акарат келтирген сөз бул жакшы эмес. Мен элиме айтар элем, келгиле бир терең ойлонуп, мындай бир салмак менен иш кылып, жакшынакай салмак менен мамиле кылалы. Анан оозуна келген жөнүндө бир көчөдө кетип бараткан отто анан бирдемени жазып койгон, бул касиетке туура келбейт. Ошондуктан ар бир биздин кыргыз элибизге кайрылар элем, айланайын да. Мындай ойноп сүйлөсөң да ойлоп сүйлө деген бир жакшы нерсе бар кыргызда. Олуттуу мамиле кылалы алдындар. Бири-бирибизди колдойлу, бири-бирибизди сүйөлү, урматтайлы. Рас семетейге кириштикпи, жапа тырмак жараткандан билели. Ошол чыгып кетсин, ошол элибизге бир жакшынакай бир белек болуп калсын деген бир жакшынакай тилектер менен, аруу тилектер менен бир туугандай болуп, биримдикке келип, жакшы сөздөрүбүз менен бири-бирибизди колдоп турсак, анан мен ойлойм жакшы деп болот. Мен элимди, жеримди ошолорго чакырат элем. Мындай кылып кабыласа да, Нурмат. Ошол Манас 3 илтигинин бардыгынын башында, баш сөз катарында, пролог катарында жарымы жалган, жарымы чын, көпчүлүктүн көөнүчүн деп башталат. Мына эң биз билип калган эле Рамандын ырчысы, Балыго, Саякбай, Сагынбай, Жусуп Мамай не деген манасчылардын бардыгы бабаларынан уккан жомок. Ошондон бери келе турабы. Анан ошол учурда биздин улутубуздун эң башаты, кыргыздын түп төлүшү ошол учурдун кайсы бир жерин бир чагылдыруу, учкай гана бул. Ошол азыр эле Темиркен айтты, Манастагы ушундай бир эле тамчы гана жери Семетейдин төрөлүшү, Манастын каза болгондон кийин. Анан Букарга катышы, Букардан 13-14 жыл өткөндө эле эр жетип, элин таанып, журтун таанып, Манастын уулу экенин билип, кайра элине кайтып келген бир патриоттук гана бир жакшы бир нерсени тарбияга ала турган окуясын гана камтып атабыз. Сөз түрдө кино группанын бирден бир милдети бүгүнкү көрүп аткан ошо көрөрмандарга кино залга киргенде ошол доордогу кийимдерди, ошол доордогу мүнөздү, ошол доордогу кыргыздын жери, айлан ушул эле асман, ушул эле тоо, ушул эле арча, ушул эле шараккан, ушул эле жайлоо, ушул эле кыштоодо өсүп өнген элбиз да биз. Ошол эле жылкы, мына аттар, тулпарлар, ошол эле зоот кийимдер, ошол образдар өтө күчтүү чыкса, ошол учурдагы кыргыздын жашоосу, Семетейдин доорундагы кыргыздын жашоосун чагылдырганга чоң аракет болуп атат. Анан эми сөз түрдө бул бир башталып калгандан кийин дагы бир жолу журттан, көпчүлүктөн ушу мен Манастын урпагымын деген намыстуу бардык журтубуздан суранам да. Моралдык бир колдоо көрсөтүп турсаңар да, кайериңер кем болуп атат, кайерден бир жардам берели, кайсыл жериңерге дагы бир кол кабышкыла коелу деген сөздөрдү ушул кино группанын жалпы жамааты күтөт элек да. Бул жалпы улуттун чоң долбоору. Ага болбо кухняда отуруп алып антпеш керек, минтпеш керек. Ошолордун да 70% көпчүлүктүн баягы дүрбөгөнү менен кошо кирип кетет. Манастын 2 сабын окубагандар ошонун ичинде жүрөт. Буга капа болосуң да. Болгон чыгарманы аракет кылып ушунча аттуу баштоолордун киного баш оту менен кирип алгандан кийин бири-бирибизге илгери ошо Салижан Жигитов аксакалыбыз айтты беле, дагы ушул эле кыргыздын бир улуу айткан, кыргыздын душманы эле кыргыз дейт. Эми ушул эле калып азыр. Мына азыр жерди саткан окуя болгон жокпу, 30 жылда болду. Элди саткандар болгон жокпу, элди аткандар болгон жокпу. Болду го, мына 30 жылда эмнени гана көрбөдүк биз. Ошолордун бардыгын айланайын, ушул чыдаган эл биз жакшы нерсени баштап атсак, ушага да бир буттосу, ушага да бир көрө албастык деп коелу. Буга чейиндеги Манастын китеби тиякта, биякта бир бетин ачпагандар ушага келип азыр эксперт болуп атат да, эксперт болуп атат. Антпеш керек да. Эми ушул жашыбызга илгери айтчу эле, аксакал жашыма келип калдым, азыр калыстыгымды айтпасам качан айтам деп. Азыр бир жакшы чын ыкыласыбыз менен иштеп аткандарга буттошуштун кереги эмне? Андан көрө жанагы мен баш сөзүндө айттым, көмөк көрсөтүш керек, жардам бериш керек, жакшы жылуу сөз айтыш керек, ак бата жолдош керек, ак жол каалаш керек. Кудайым буйруса ошол мээнетиңер кайтып,
улуттун бир жүзүн көрсөткөндөй, башка элге мына Манастын урпактары мына ушулар экен, Семетейди карачы, Бакайды карачы, Канекейди карачы, көрсө биз элестеткен ушундай турбайбы дегендей фильм болсо, болуп калсын тилек кылып атабыз. Ошого бир жардам берип, кайра ушундай бир жакшы жылуу сөздөрүн айтыш керек эле да. Анан эми капа болбосун, биздин туугандарыбыз көп учурда ошол жан баштап жатып алып кана ушул эрмек болду, мына бул эрмек болду. Бирөө баштап коет, калганы кетти дүрбөп. Дагы жолу айтам, ошонун 70-80% Манастын бир бетин ачпагандар да. Ошон үчүн антпешибиз керек. Бул өтө чоң арбактар. Ошого биз кириштик буйруса, мунун жыйынтыгы буйруса жакшы болот. Анан мен бир нерсени айтып, салык боюнча кеп кылып атпайбы. Бул жерде Бакай атанын Семетейди качыргандан кийин, Манас өлгөндөн кийин Бакай ата Семетейге келгенде айтып атат, Каңгайдын каны Коңурбай элиңе салык салып эзип койду. Ага көбөш башка жардам берип, элибизди шоруна кылып атат деп айтат сөзү. Муну Бакай айтат. Бакай бекеринен төө кайтарып жүргөн жок. Хам Бакай төө кайтарып жүрдү. Кыргыз эли бир убакта мүңкүрөдү. Анан эл ушундай бирде төгүлөт, бирде чачылат, бирде жыйылат экен да. Туура бир күнү жеңет, бир күнү жеңилет. Кылымдар бою ошентип келатпайбы ары? Эл жеңип келатат. Анан мындан бир нерсе издегенге болуп. Мындан да кыргыз элин таптагыр басынып койгон. Мен үчүн Семетейге келип айтып атат. Мындан ары айланайын элим, мен келдим. Эч кандай салык болбойт. Силерге кабыл болуп Кыргыз элим үчүн туруп берем деп турган Коңурбайдын сарыш Коңурбайды ошол Семетей өлтүрүп. Анан барана кайра жеңишке жетип атпайбыз. Кыргыз эли башынан далайды өткөргөн да. Кордугун да көргөн, жеңишин да көргөн, жемишин да көргөн, ыйын зарын көргөн, ошентип келген эл бул. Туурабы? Анан андан жанагындай бир болбогон сөздү келип алып туруп анан кийин калмактарга анан кийин туура муну түшүнүгү жок, муну билбеген, окубаган адамдар жөндөн жөлдө сырттан туруп айткандай кеп кылып атат да. Бул жөнүндө Бакайдын сөзү болгон нерсе. Туурабы? Муну да биздин эл билиш керек мындай нерсени да. Мына ушундай жактары бар да. Башка орундуу бир жүйөлүү доомат таба албай, эмне кыларын билбей, эптеп койдурбаш керек да. Буну мен ушу 5-6 жыл болду. Биринчи мен Манас Тарсак бидешимин. Анан Асан Жакшылык жолугуп калды. Кыргыз эл акыны, Манас эл партиясынын түптөп билет. Ошондо айтып атпайбы? Манастын душмандары да көп, дүйнөлүк, кылымдык душмандары улуу күчтөр бар деп. Мына бизде жүргөн калмактар бар, Алке көбөштүн тукумдары бар. Алардын баары каршы чыгат деген да. Бир ушундай да момент болду. Курманжан Датка апалы жөнүндө фильм тартылып атканда да башында ушундай чоң талаш тарыш көп болгон экен да. Ооба, Садык шер мага биз телефондон сүйлөшсөк айтты. Ушундай ызы чуу болгон. Анан кино чыккандан кийин базылган, коркпой тартып бериңиздер, мен колдойм деп ал немеге да жазыптыр, социалдык тармактарга жазып, ошондо Садык мырза жакшы жүйөлүү пикир айтыптыр. Ызылдабай күтүп тургула. Кино чыксын. Жакпайбы, эл көрбөй болот, кино өзүнөн өзү банкрот болот. Жагабы, элге сиңип кетет. А эмне азыр тарат? Мен айтып атпайбы, калмак деп. Калмак деген жок. Буну эми башка айтса бир жөн. Мамлекеттик катчы идеологиянын башчысы Чолпон Абыкеев мага айтып атат. Саясий ката бар экен, силер калмактарды даңазалап атсыңар. Кыргыздар аларга кул болуп дейт. Калмак жок жерде. Каңгай деп турат. Кечидің каны деп турат. Аны билбегендер мына жакка дүргүтүп эле, даже кинону токтотуш керек, буларды камаш керек деп атат. Мен ушу президент бомжду тартарда саясий кино, анда да баягы курста президент сындалат. Ошондон анда азыр түрмөдө отурбайбы, КГБнын председатели болду Абдилсегизбаев, президенттик администрацияда коомдук байланыш бөлүмүнүн башчысы болсо, аны айткам, сценарийни окузаңар, мен кино тарткан жатам. Айткыла оюңарды, тоскоолдук кылбайсыңар, мен кыла турган болсоңор айткыла. Мен Москвада иштегем, окугам, сыртта байланыш бар. Андай болсо биз сыртка чыгып эле тарталы деп. Аны кечээ жанагы мамлекеттик катчы айтып атат, мен тартпа деп айта албайм, бирок тартпаш керек дейт. Эми кечээ буквально мен сыйлаган урматтуу Мар Байжиев айтыптыр. Анткени ал ошо департамент кинодо кабинети бар, отурат, айлык алат, жанандай тартпаш керек го деп. Эми атайын уюштуруп атышат, тиягынан биягынан эмне кылып тарттырбай койсок деп. Мен айттым, тарттырбай кое албайсыңар. Биз азыр жарымдан аштык. Мен баарын бүтүп монтаж кылып, 2-3 экземпляр бирөө четке кетип атат. Буйруса, аз сыртка чыгып тоозун тартабыз деп. Да хорошо, президент түшүнүп, колдогон чоң унчукпай турду да дым.
Алке көбөштүн тукумдары. Негизи кара пиар бул дагы өзүнчө дагы бир чоң пиардын бир түрү. Бул жагынан да жакшы болот. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик. Бул баштаган иш бүтөт. Буюрса ушул кино жакшы чыксын. Баарыбыздын тең тилегибиз бир болуп, баардыгыбыз тең ошо кино чыккандан кийин о деп кубанып, сүйүнүп, кубаттап калгандардан бололу. Анан сиздерге эркин микрофон берели, жалпы элибизге кайрылып, рахматыңыздарды айтып койсоңуздар болот. 1 саат бою эфирде кенен бөлүштүк. Айта турган мындай нерседе, мына кино жаралгандан кийин муну сынчылар көрөт. Биз эле бир болбогон кинону алып чыкканга каршыбыз. Бизге да намыс керек. Biz obraz yaratып атабыз. Мисалы мен Бакайдын образы мыкты чыкса, сүйүнөм. Начар чыгып калса күйүнөм. Ар бир актер ошону ойлоп атат. Режиссер, продюсерлер, композиторлор, башкор музыка, бүт художниктер, операторлор, ар ким өзүнүн иши үчүн азыр ушунчалык бир жакшы чыкса деп талаада жүргөндө тырышып атабыз, бүт баарыбыз. Күйүп атат. Ыйлаган учурлар болуп атат. Анын баардыгын биз баягы жыргап жүрүп тарткан жокпуз. Ар бир ойлонуп атабыз. Ошону биз кыргыз элибизге айтып коелу деп атабыз. Анан эми бир начар нерсени биз коюп же чыгарып жибергенден алыспыз. Кудай буйрса жакшы нерсени чыгарганга аракет кылып атабыз. Үмүтүбүз бар. Мына ушул жагы бар. Анан эми жалпы кыргыз элибизге айтабыз. Ушул элибизге эмне дейбиз? Бир ынтымак керек элге. Бири-бирибизди шыбабай, кыргыз эл бири-бирибизди жек көрбөй, илгертеден айтып берген, Барсбектин убагында айткан, түрктүн бага Карахан айткан, кыргызды кыргыздын колу менен гана жок кыла аласың депчи. Ушул бекер айтылган эмес. Биз кыргыздар кыргызды кыргыздын колу менен гана жок кыла алышыбыз мүмкүн. Башка эл, башка улут бизге кирише албайт. Анткени бизде кыргыз элинде касиет бар. Ошондуктан кыргыз элибиз канчалык ынтымактуу болуп, бири-бирибизди колдоп, бөлүнбөй, ынтымактуу болуп, бир муштумда турсак, кыргыз эли кылымдар бою бир керемет жашай турган эл да. Керемет жерибиз бар, керемет элибиз бар, керемет салтыбыз, керемет дилибиз бар, анан керемет манасыбыз бар. Ошон үчүн мен жалпы элге ушуну кайтарадан ынтымакка келели алдында. Бири-бирибизди урматтаган, сыйлаган, көтөрө билген ынтымактуу бир туугандай эл бололу деп айтайлы. Эми адам баласынын бир жакшы дагы бир улуу сапаты бар да, бул сабырдуулук да. Сабырдын түбү аралына. Ушунча аттуу баштуулардын баардыгы ушул чоң долбоордун ичинде кайнап жүрөбүз да. Киного таптакыр түшүнүгү жок, сырттан келген бир да киши жок. Кино менен бышкан, театр менен бышкан, кино искусствосу, актерлук чеберчилик, кино коюу, кино жаратуу, ушунун баардыгы менен жашаган адамдарга биздин жалпы кыргыз журту эмнеге ишенбей жатат? Маселе ушунда да эмне үчүн ишенбей жатат? Бирөөлөрдүн чындан эле ичкүйдүүлүгү барбы? Кайсы бир мыкты улуу адамдар ошол чыгармачыл чөйрөдө актерлордун ичинен роль жетпей калып, ичкүйдүүлүк пайда болгон да сөздөр болду, көрдүңөрбү? Роль жетпей калса, эртеси күнү жамандап жазып, айлана мына ушундай нерселерди уккандан кийин күйөсүң да, туурабы? Ал эми кинонун жакшы чыгып кетишине жалпы эл кандай күйүп атса, мына ушул кинонун жалпы жамааты, кино жаратуучулардын булар андан 1000 эсе, андан кем эмес күйүп атабыз. Жанталашып атабыз, ошого мээнет кылып атабыз. Эртеңде биз көчөгө чыкканда жүзүбүз жарык болуш керек да, эл менен учурашканда. Туурабы? Ошон үчүн жалпы элде мен бир гана нерсени суранам, сабырдуулук. Буюрса күздөбү, кеч күздөбү, кыштын башындабы чоң экрандан көрөлү. Сөзсүз түрдө сиздерге коюп, сиздердин алдыңыздарга чыгаардын алдында закрытый показ деген болот. Өзүбүздө көрөбүз да. Өзүбүздө көрөбүз. Көңүлүбүзгө төп келгендей болсо деген тилегибиз болуп турат. Ошон үчүн жалпы эл журт өтө чоң улуу иш башталды. Колдооңор гана керек, жакшы сөзүңөр керек да бизге. Рахмат. Эми сын пикир мындай да, сын пикир айткандар, эми баягы биз процент пайызга салып көнүп калганбыз да. 1% да жетпеген болуш керек сын пикир айткандар. Ал жанагы эшик айткандай роль жетпей калгандар, режиссер болбой калгандар, киного катышпай калгандар эле уюштуруп атканы бир 10-15 менин мурдагы атаандаштарым бар, кинодо жүргөн, саясатта жүргөн,
турмуштагы деген аз эле бир кичинекей акылкылдаган маса түшүнөт. Манастын тукумдары Кудай буйруса Манасты күтүп алат. Бул Манас дүйнөлүк шедевр чыгарма. Бул дүйнөнүн асыл кенчине айланган. Бир кыргыздын Манасындай теңдешсиз эпопея дүйнөдө жок. Айтматовдай жазуучу дүйнөдө жок. Тиражы боюнча дүйнөдө Толстойдон кийинки экинчи орунда турат. Эмне деген шедевр. Биз эми кийинки муун Манасыбызды дүйнөгө алып чыгышыбыз керек. Кыргыз элибиз, Кудайыбыз колдосун бизди. Эми ушундай аттуу баштуу биздин эң элибизде атактуу күчтүү актер агаларыбыз турат. Анан буга чейин тарткан кинолоруңуз дагы ошончо мындай күчтүү популярдуу деңгээлге жеткен экен. Эми бул ошончо опыт топтодуңуз. Бул кинода андан да жакшы чыгат деген ойдомун. Сиздерге ийгилик каалайбыз. Эң ошо негизгиси баардыгыбыздын тең тилегибиз кабыл болуп, ошо кино жакшы чыксын деп тилек кылалы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына таң эртеден келип атайын бизде Манастын уулу Семетей кино тартылып атат. Ошол жөнүндө кенен маек куруп беришти. Агайларга дагы чоң рахмат